5 fevral. Балыкчыда 2 унаа катышкан кырсык орун алды. Кече 5 февраль күнү Балыкчы шаарында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу Ысык көл облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык саат 17:00 чамасында шаардын Абдрахманов жана Карбаев көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Түп районунун тургуну Жак үлгүсүндөгү унаасы менен жол чыракта токтогон учурда ошол эле көчөнүн каршы илгесинде келе жаткан Nissan Primera үлгүсүндөгү унаа сүзүп алган. Бул унааны Балыкчы шаарынын тургунун айдап келе жаткан кырсыктын кесепетинен Nissan айдоочусу менен Жак үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүсү ооруканага кайрылышкан. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Манас шаарында массалык мушташтан кийин 5 бала кармалды. Бүгүн 6 февралда түндө Манас шаарында массалык мушташка катышууга шектелген балдар кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда буга чейин милицияга 5 февралдан 6 февралга караган түнү саат 12:30 чамасында Манас шаарынын Смогичи районунда бир топ балдардын бири-бирине таш ыргытып урушканы жөнүндө билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге Манас ШИПтин тергөө ыкчам тобу барып, тиешелүү видео материалдар алынган. Ыкчам иликтөө иш-чаралардын негизинде массалык мушташка катышкан балдардын өздүктөрү аныкталып, тергөөгө жеткирилди. Алардын ичинен бир бала учурда ооруканада дарыланууда, тергөө уланууда. Ташиев жол кырсыгында жабыркаган жарандын үйүнүн курулушун бүтүрүп берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жол кырсыгынан жабыркаган жарандын жер тамын бүтүрүп берди. Бул жаран Сокулук районунун Исмайыл айылынын тургуну 44 жаштагы Азат Жусуев. 3 баланын атасы 2023 жылы жаңы салып жаткан жер тамын бүтүрүү максатында Орусияга кеткен. 2024 жылы ноябрь айында жол кырсыгына кабылып 2 бутунан ажырап калган. Узак убакыт дарылануудан кийин Кыргызстанга кайтып иштөөгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бул үй бүлөдө дагы бир майып бар жаран бар. Мындан улам УКМК төрагасы көмөк көрсөтүп, 1 айга жетпеген убакта жер тамын бүтүрүп берген. Мына кырсыктап калган балабызды үйлүү кылып койдук. Кудай кааласа, Алла Тааланын буйруган насип эткен экен. Депутат Эрулан Кокулов журналисттин жол белгилери боюнча суроосуна жооп берүүдөн качты. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов жол эрежелери 10 айлык окутуу боюнча суроолорго жооп берүүдөн качты. Суроону Ала Тоо 24 телеканалынын журналисти берген, бирок кадрда эл өкүлү жооп берүүдөн качып жатканы көрүнөт. Ал эми журналисттин айдоочулукка окутуунун 10 айлык мөөнөтүнө кандай карайсыз деген суроосуна жакшы карайм деп жооп бергенин угууга болот. Мен сизге айттым го, сиз эмне мындай укпайсыз го? Негизи автомектепте окудуңуз беле? Мындай кичинен эме болот, оюбуз бар болот, жумушубуз бар болот. Мен сизге обязательно жооп беришим керек да, сиз керек эмес да. Сиз кабинетке айтканда айттым мен сизге. Убактым жок дедим, туурабы? Бир эле суроого жооп бериңизчи. Сонда бизде жумушка байланыштуучу мындай кичине настроение жок күндөрдө эле болот. Кичине калбабыз керек да, адамды жантан бери артынан жүрөсүз. Айдоочулук мөөнөткө кандай карайсыз? Эшик жапыңызчы. Сураныч айтып коюңузчу. Нормально элде карайм. Эшик жапың. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Bu bizning barlarni salonlar bar. Elimizge ko'zim tushib qoldi da, onda bergiler deb baldarım aytdı böyle, o'sha kelib onda berdi. Mına el jurtun salomı menen, sizlerin koldoğunuzlar menen o'sha deb bir kishинекей өзүбүздүн балабызды, мына кырсыктап калган балабызды үйлүү кылып койдук. Кудай кааласа, Алла Тааланын буйруган насип эткен экен, ушу бизге ушу туш келиптир ошону. Колуңуздарды сунуп, ушу көңүл жазында калтырбай келип жардам бергениңизге ушу айылдын атынан чоң ыраазычылык айтабыз.
февраль. Машинаны кандай токтотуп турса? Страшный бул жактарды типа. Абдрахманова көчөсү менен Советский көчөсү. Советский тартпайынчы байке? Может, берейин? Советский көчөсүндө байкелер. Туугандар мына. Мояктагы скорость мындай. Жөнөкөй скорость эмес, 5-ти скорость. Монун токтогонун карайм, моякта стоп линия жок да. Моякта жок. Ары жагында жок. Моягында да жок. Стоп линия эмес, моякта стоптун знагы да жок достор. Байкелер иштеп атат, бирок буякта ДТП дегенчи мындай. Непростой ДТП да. 5-ти скорость достор буяктачы. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.